Тажикстандын аймагында күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталып, ош Баткенин аймактарында сезилди. Бул тууралуу бүгүн 25 январда Өзгөчө кырдаалар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жер титирөө 24 январда саат 13:09 болгон. Жер титирөө Ош облусунун Чоң Алай районунун Карамык, Каратейит айылдарында 4 балл, Баткен облусунун Баткен шаарында 3 балл, Кызыл Кыя шаарында 2,5 балга чейин сезилди. Андан жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Түркияда катуу жер титирөөдөн улам 19 киши каза болуп, 772 киши ар кандай жаракаттарды алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кечээ 24 январда Сивричеде күчү 6,8 балга жеткен жер титирөө катталган. Ал эми буга чейин Түркиянын бийлиги Элязыг жана Малайзия аймагында катталган жер титирөөдөн 18 адам каза болуп, 553 киши жаракат алганын кабарлаган. Кырсык болгон жерде өлкөнүн Өзгөчө кырдаалар министрлигинин 493 куткаруучу тобу жабырт иштеп жатат. Жер титирөө катталган аймакка 1689 дана чатыр орнотулду, деп айтылат маалыматта.